Үй бүлөнүн тынчтыгын сактоо үчүн ислам кандай кеңеш берет дейт. Негизи үй бүлөнү сакташтын эң биринчи жолу адам өзүнүн ахлагын оңдош керек. Ахлак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң негизги нерсеси ахлак болгон. Иннама буисту лиутаммима макаримал ахлак деген. Алла таала мени ахлактарды оңдогонго, толуктаганга жиберген деген. Ошо ахлактын бузулгандыктан, бири-бирине кирише бергендиктен, бири-бирине тоготпогондуктан, укпагандыктан чыгат бардыгы. Ошон үчүн ахлакты оңдош керек, эркек дагы, аял дагы. Экинчиси дуа кылыш керек. Үчүнчүсү ошол менен урус чыгып аткан болсо себепти билиш керек. Ошол нерсени жоюш керек. Иншалла дуа кылып, ошол нерсени жоюп, ахлагын оңдосо, ар ким өзүнүн милдетин аткарса, иншалла үйдө тынчтык болот. Түшүндө ары, чаян, жылан көрсө бул жакшыбы дейт. Аллах алам, жакшы деп айтыш кыйын. Түшкө көп деле маани бербеш керек, көп айтабыз, маани бербеш керек. Түштү ар кимге да айтпаш керек. Жаман түш көрсөң, коркуп турган түш болсо, сол жагына 3 жолу түкүрүп туруп, неме кылыш керек, истигфар кылыш керек. Алла таала ушул шайтандын жамандыгынан, жиндердин жамандыгынан, түштүн жамандыгынан, нафстын жамандыгынан мени сактагын деп коюш керек, болду. Айтыштын кажети жок. Анан түштү эле айта бергендин зарылчылыгы жок. Бир адам ата-энесине 1 миллион акча карыз берип, кийинчерээк өзү үй сатып алып, акча жетпей калып, ата-энесини кредит алганга мажбурлаптыр. Ушул туурабы дейт? Туура эмес. Туура эмес. Харамдан мусулман адам баласы өзү да алыс болуш керек, башканы да алыс кылыш керек, себепчи болуш керек. Сен убагында жардам бердиң, мени күтүп тур. Бирөөдү атайлап, кредит алганга, харамга түртпөш керек. Ошон үчүн бул нерсе кыйын маселе. Өзүң да сак бол, башканы дагы харамдан алыс болгонго аракет кылдыр. Уйга оору себептүү арак ичирсе, ал уйдун этин качан, канча күндө таза болот деген суроо экен. Негизи жаныбарларга да харам нерсе бербеш керек. Уйларга, малдарга, койлорго, эчкилерге бербеш керек. Бирок башка дарысы жок болсо берсе болот. Зарылчылыкта берсе болот. Бергенден кийин кайра таза жем менен багыш керек. Таза жем менен, таза чөп менен багып, анан бул берген дарыңа көлөмгө жараша болот. Аз болсо аз эле күн болот, көбүрөөк болсо көбүрөөк күн болот. Анын денесинен, терлегенде, сүтүнөн жыттын билинбесе, спирттин, арактын, анда кийин таза болуп калды, аны колдонсо болот. Ошол заматта аны колдонгон макрух болот. Уламалар аны жаллара дейт. Бир аз сактап, таза жем менен багып, анан баягы najастын жыты, кушу башка жака кеткенден кийин анан колдонсун деген. Акция сатып алуу адалбы дейт. Эми адал нерсенин акциясы болсо, сатып алса болот. Халал деген печаты бар нерселер жеген болобу? Азыр өтө эле көбөйүп кетти дейт. Атайы халал комитеттери бар. Муфтиятта, өкмөттө ушулар иштеп атат. Эгер ушулар тактап айткан болсо, анда жесе болот. Жесе болот. Анан дагы бир маселе, жөндөн жөн эле далил жок эле чектенген да болбойт. Бардыгын уруп жеген да болбойт. Халал харамды аралаштырып. Бирок болсо дагы чектенген да болбойт. Ошон үчүн тактап ушул халал деген комитеттерден сурап, ушулар биз текшергенбиз, курамын текшергенбиз, бул азык халал деген неме берсе, көрсөтмө берсе, мусулманга ишенет. Анда аларды колдонсо, жейм десе ыктыяры. Анан жебейм десе, таквалык кылам десе, ал жакшы нерсе, ал өзүнүн жекече ыктыяры. Азыркы жаштар соц тармактарга көп берилип кетти. Кантип жөнгө салса болот дейт. Негизи азыр дүйнөнүн баардыгы азабы ушул болуп калды. Дүйнөнүн жашоонун акыйкаты жоголуп кетти. Жашоонун жыргалычылыгы, ибадаты бүт баары жоголуп кетти. Ошон үчүн бир эле жолу колдонбош керек. Интернеттен, телефондон алыс болуш керек. Зарылчылыкта гана колдонуп, калган учурда алыс болгонго аракет кылыш керек. Себеби бул адам маңкурт кылат. Пайдасы азыраак, зыяны көбүрөөк. Ошон үчүн ар ким өзү акыл эстүү, бала, жаш өзүнүн зарылчылык болгондо гана колдонуп, калган учурда мунун зыяны көп экен деп башка нерсе менен алек болуш керек. Окуу менен, ибадат менен, иш менен, дүйнө же ахиреттин иши менен алек болуш керек. Жөндөн жөн эле убакыт коротупкан бул эң жаман нерсе.